Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде объектив көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Биз бүгүн алдыда өтө турчу, тагыраагы август айында өтө турчу Агыл Бирс Экофест эл аралык фестивалдын алкагында сүйлөшөлү деп турабыз. Ал үчүн студиябыздын коногу дал ошол фестивалдын уюштуруу комитетинин төрагасы жана ошондой эле Саякат туризм туркомпаниясынын директору Мамбеталиев Таалайбек Сагындыкович келип отурат. Саламатсызбы, Таалаева, студиябызга кош келипсиз. Жогоруда айтып кеткендей, Агыл Бирс Экофест фестивали эл аралык деңгээлде биринчи ирет өткөрүлгөнү турат. Алдыда дагы 2 ай бар. Ошентсе дагы бул жаатта даярдык иштери кандай жүрүп жатат? Эмнелерге көбүнчө басым жасап атасыздар? Саламатсыздар. Эми бул Агыл Бирс Экофест мурун эле ойлоп жүргөнбүз. Жөн чыккан жок. Биз жанагы коом бар. Набу деген Кыргызстан немис коомунда алар көп жылдан бери жанагы көйгөй эмелерди бодлоп манан ушу Агыл Бирсти защита жагынан көп программа кылдык 2016 жылдан баштап да. Анан ошол эле ойлоп жүрчү элем, анан былтырда ойлогом, болбой калды, анан быйыл чыгып баштадык. Буюрса уже рекламалар жүрүп атат. Биздин бул фестиваль основной эмеси темасы Агыл Бирс. Агыл Бирс Экофест деп койдук. А бирок быйыл Караларча деген жер бар, Тоңдо. Ошол жер мурда азыр деле Боз салкын деп аты чыгып калганда, бар кино тарткандан кийинчи Боз салкын деген кино. Анан ошол аябай сулуу кооз жер, аякада боз життикпейбиз, как өзүнүн туттур фирма менен. Анан ошону ары бери ойлоп жүрчү элем, ошо Караларча эмне үчүн Караларча Боз салкын болуп калды. Анан аякта да сулуу кою бар экен, тоо, таза аба, мындай сайылар жок, бирок көл деле жакын да. Анан ошону мындай көп ойлонуп жүргөм да. Анан быйыл чыгынып, ошо анан чыктык, түздүк оргкомитет. Тияк уже эмелер кетти, рекламалар. Анан биз жанагы бул экотуризмга эмеси да основной быйыл. Жыл сайын бул фестиваль жыл сайын боло турган болду. Именно экология жагынан да. Быйыл экотуризм эмдиги жылы уже мөңгү жагынан эметип коебуз да, ошого көңүл бурабыз да. Ал экология. Анан эми азыр жакшы эле эме кылып атабыз, даярдандык. Анан бул основной, если эко болуп калса, значит, ошо теманы биз ошол жерде аткарышыбыз керек да. Экотуризм ал бул эмеден башталган да, 80-жылы. Америкадан башталган. Анан Европага көчүп келген. Анан бизге келди. Азыр жанагы жашыл экономика деп атпайбызбы? Ошого кирет да, экотуризм да. Экотуризмдин эмеси мындай көп эмеси бар да, требованиялары бар, пункттары бар. Где-то 7-8 да. Ошону биз обязательно аткарышыбыз керек да. Ошондуктан биз, допустим, экотуалет эң биринчи баягы көп биздин тиги чет өлкөдөн келген туристтер эң бир биздин жанагы начар эмебиз, сервис. Ушу экен да, туалеттерди, ажаткандарды. Анан ошол биз аны кандай казып кол менен ошону эметип коюн. Анан бүткөндөн кийин кайра эмесин эметип коебуз. Жаап коесуң. Жаап коебуз. Чөптөрдүн үстүнө чымдап коет. Чөп анан сугарып коебуз. В основном анан жанагы эми зеленый жашыл экономика турактуу туризмдин дагы бир эмеси жана биздин элибизди жанагы ремесленник деп коет го, ошолорду привлекать этиш керек да. Ошол обязательно ошого кирет. Анан жанагы эко жанагы чыгарган жанагы пчеловоддор ошолорду выставкасы болот. Естественно, концерт уже группа
ырчыларды, акындарды уже даярдап атабыз. Анан чоң марафон забег деп коет. Эл чуркайт, это 300 кишидей да, тоо жактан. Ошого да уже список кылып, анан приздерди даярдап атабыз. Анан ошол дагы азыркы учурда катышчу өлкөлөргө ошол эле Агыл Бирис байырлаган жанагы 12 мамлекет бар деп атпайбызбы? Ошолорго да чакыруу жөнөтүлдү. Алар дагы келеби? Мындан сырткары мамлекеттик деңгээлде өзүбүздүн туризм департаменти бар эмеспи? Ал дагы сиздерге кандай жардамдарды көрсөтүп атат же бүт бардыгын өз аракеттериңиздер менен кылып атасыздарбы? Эми баягы биз ушуну мен өзүм ойлоп чыгарып, эң биринчи мен президентке жаздым каттычы. Мен өкмөткө жазган жокмун, мен президентке жаздым, анткени бул биздин өлкөбүздүн символу болуп калды да. 20-жылы президент кол койгон, 23-жылы декабрда уже чыкканда, ошо менен бекитилген. Анан 24-жылы биз ушу ойлоп болбой калды. Эми 25-жылы уже именно ошо Агыл Бирис. Эми Агыл Бирис жөнүндө там форумдар да бар. Көп эле жакында эле Чолпон Атада да өттү. 12 өлкөдөн да келишти. Анан биз болсок ошо эң биринчи президентке жазганда ошол жактан ответ келди. Колдойбуз депчи. Бул анткени аябай ультра масштабный болуп атпайбы? 2 күн жүрөт да ошо биздин фестиваль. 3 күн кыла дегиле, анан кайра 2 күнгө эметип койдук. Анан ошо аппарат президент колдойбуз деп өкмөткө эме берди, тапшырды. Өкмөт болсо, айыл өкмөткө, анан мен ошондо ойлоп калдым, бул тема действительно жакшы экен, ушул эл колдойт, өкмөт колдойт экен да, анан мен ошого чыгып, анан тиги жанагы эмелерге, посольстволорго кат жаздык. Алар жооп берди, келебиз депчи. Бирок бар эмес пока. Эми убакыт бар деп эле күтүп атышат го дегеним да. Анан тияк бияктан эми баягы спонсорлор, аларга эметип атабыз, кайрылып атабыз. Ошентип эле пока масштабын. Анан бул биз Тоңдо фестивалдар көп болуп атпайбы? Тоңдо эмес эми башка, бирок биздин Тоңдо азыр быйыл где-то 3, 4, 5 фестиваль болуп атат да. Даже андан да көп. Анткени мен билгеним азыр Тоң фест мына даярданып атышат, Seven Fest деген. Анан ал жерде биз ошого бир комплекске кирдик да. Ал жерде азыр комплексин азыр бул 6-күнү эмеде резиденцияда бир дагы представление болот. Ал жерде баягы бүт министерстволордон, өкмөттөн, анан дагы бизнесмендерди чакырып, ошол жерден дагы презентация кылган атабыз да. Деги эле ушул Агыл Биристи коргоо, анан ошо коргоо боюнча ушундай пропагандаларды жүргүзүү үчүн дагы эмнелерди жасаш керек деп эсептейсиз? Анан бул демилге ушул фестивалды өткөрүү сизге эмнеден келип чыкты? Мисалы 2-3 жылдан бери ойлонуп жүргөм, өткөрө албай жүргөм деп атасыз. Анан 2016-жылдан бери коргоо иштерин жүргүзүп келебиз дейсиздер. Дагы кандай иштер жүргүзөсүңөр мындан сырткары? Эми ошо эмнеден башталды айтып атпаймынбы? Тиги жана коом ал Набу деген мындай бир жерден таанышып калдык. Анан ушундай эме болуп атыптыр. Иш чара өткөзүп атыптыр. Тетиги эмеде Кочкордо, аякта бир музей бар экен, имени Мамбеталиева деген атынан да. Ошол мектептин ичинде чоң музей. Ошол киши бул эметип атып, өз эмеси менен, өз акчаны, өз каражатына эме кылып, өз музейди түзүптүр да. Биз бардык. Анан ошол жерде бир кичинекей бир мындай бир эмеге Агыл Биристин эмесин ачтык биз. Ошондо Набу да болду, өкмөт да болду. Анан ошондо мен мындай байкап калдым да, бул негизи Кызыл китепке бекер кирилген жок да. Агыл Бирис тетиги тоонун чокусунда жүрөт, мөңүнүн эмесинде жүрөт. Аякта баягы эмеден интернеттен деле көрүп калдыңар болуш керек. Агыл Бирис жанагы кийиктин артынан чуркап, ачка да жанды багыш керек. Тиякта балдары бар. Ошол кийиктин артынан чуркап,
ал өзүнүн өлүмүн деле карабайт экен да. Гепард Африкада да. Ал деле булар бир эме да, мышыктар да. Чуркаганда 100-105 километр эметет экен да, час дегенде, скорость эмеси, саатына. Бирок ал түп-түз жер менен чуркайт да. Кармаса кармады, бирок биздин мышыгыбыз, илбиришибиз ошо тигини кармайм деп тоголонуп, ошондо мен бул илбиришти, ак илбиришти мен аябай эметип калдым да, сүйүп калдым десем деле болот да. Андан кийин дагы Соңкүлдө бир эме жазадык, тоже ак илбириске эме кылыпчы. Бирок бул жерден жанагы эме таштандыктарды жоготуу, ошого караша иш жазадык. Там бактарды койдук, темирден жасап, чоң анткени ары бери баскандар ыргыта берет да, таштай берет да, атайлап коюп, желектерди коюп. Андан кийин суу самырдан аякта эстеликтерди койдук. Бир ак илбирис кичинекей балдары менен тоодон түшүп келатканда азыр деле турат негизи. Андан кийин Бишкекте ушундай улам эле өткөрүп атып, анан бир кичинекей идея болсо эле мен ишке ашырыш керек. Обязательно чыкчумун да. Өз акчабызга расходдор жанагы эме болот, чыгым. Желектерди жасайбыз, анан жанагы элдерди чакырабыз, аларга тамак беребиз. Ошол монтип эле анан кете берген, анан бул жер ушул убакка келди. Анан бул уже азыркы фестиваль мындай караса бул отчет болуп атат да. Ушунча жасап, эме биздин мурунку жасап жүргөн иштерге биз азыр чоң бир отчет кылып коелу дегендей да. Ошондо 10 жылдан берки ошого коргоо аракеттеринин алкагында биз эгер катышуучулар башка кызыккандар болсо баардык отчетту ошол жактан көрүп алат деп айтсак болот экен да. Жаңылбасам 10 августта башталат, Жок, 9-10 августта башталат. Анан ушул фестивалга катышкандар, ал жака барам дегендер дагы кандай жаңылыктар күтүп турат? Деги эле ошол жака катышуучулар эмне пайда таба алышат ал жерден? Эми бул өзүнчө эле ак илбирис фест, экофест деген ошо киши аяка баратканда бул уже жанагы эме мындай позитив эме алат да. Бул жанагы экология жагынан депчи. Это бир основной. Бул мындай эме эмес да, мындай концерт, жалаң ал бүт бул масштабный, комплекстүү болот да. Анан основной жанагына барып туруп ярмаркага барат. Ал жерде жанагы биздин эле бизнесмендер, эмелер, предпринимательдер экологический чыгарган ошолорду көрсүн деп. Анткени биз билбейбиз да, телевизордон балким көрүп калабыз, интернеттен, рекламадан, ошол жерден атайлап барып, элди биз чоң майрам болуп атат, майрамга келгиле деп чакырып атабыз да. Канча киши болот мен билбейбиз, но бирок мен ойлойм да көп эле киши болот деп, анткени бул жерде бияктан өкмөт да бизди колдогон атат, жанагы тиги элчилер да келет. Билбейм, эми аппарат президенти Садыр Нургузовичти чакырып атабыз, ал кийин билинет да. Ошондой анан күрөш болот, элдер келип күрөшсүн, өзүн көрсөтсүн, чуркасын, анан жанагы салбурун, жана биздин ата бабастан калган салттуу эмелерди, кыз кумайды көрсөтөбүз. Кыз кумайда да аттарды жөнөкөй ат эмес, жанагы эметип коет, апалууза, чаар, ошолор менен эметкен атабыз да, ушундай. Биздин даярдап эметип аткан программабыз. Бул катары эми сиз ушу туризм тармагында көп жылдан бери жүргөн киши катары айтсаңыз, акыркы жылдары республикада ушу экотуризмди өнүктүрүү жаатында кандай иштер жүрүп жатат? Деги эле ушул жаатта биз алдыга жылып атабызбы? Эми албетте жылыш бар. Азыр биздин департамент туризма, анан жанагы фонд өндүрүш, туризмди өндүрүш дагы коом бар, атайлап ачылган. Ал өкмөттүкү. Ал уже 3-жыл болду го, уже көп
бул жагынан эме программаларды аткарып атат да. Эң основной биздин айтып атпайбы, биздин туристтер кыйналган нерсеси ошо ажатканадан да. Азыр Кыргызстан боюнча где-то 60 респоинт деп коет. Кем көлгө баратканда Кеминдин жолдун боюнда турбайбы? Азыр экөө бар да. Дагы курулуп атат, бирок ачылып уже бүткөн иштеп аткандыр ошо экөө да. Мен билгенимче. Ошол ичинде бүт эмелери бар да, жанагы адам келип, кирип, жуунуп, эс алып, ушундай да. Анан жанагы биз көп эмелерибиз жанагы эми туристтер аны кылбайт. Туристтер наоборот бизди үйрөтөт. Кетип баратып, бир пакетке жана жаткан пластиктерди салып өзлөрү. Это мен билгеним где-то бир 7 жыл мурун ошону көргөнбүз биз. Эки турист жетөбүздөн түшүп келатып, 2 пакет толтура мусорун чогултуп таштан чогултуп келатыптыр да. Азыр Кудайга шүгүр биз дагы эми чет мамлекетке көп барып атпайбызбы? Жумуш менен, туризм менен, выставкага. Аякта андайлар уже чак эле уже эме киргизген. Сингапурга да бардым. Ал жерде эми буларды каябай эме да, өлкөсү штраф менен үйрөткөн да. Түкүрө албайсың, сагыз чайна албайсың, сигареттерди чекпейсиң любой жерде. Ошо азыр бизге да келет атпайбы? Мына аэропортко жакында учуп бардым бир эмеге, Белоруссияга. Ал жерде мен билем да мурда эле чегип билим бар, чегип эле жүрчү. Уже бул деле келди. Тияка барып спокойно бир жерге барып чегесиң. Ушундайлар жагынан көп эле. Анан былтыр биз Бельгиядан элдерди тоздук, туристтерди. Ошондо мен баарын отургузуп, алар менен сүйлөшүп, анан эме дедим, пожелание, кабыл тилеңерди айткыла десем, ошондо бир мен курактуу Бельгиядан келген ошо турист айтып атпайбы? Ошо биздин жанагы бияктагы тазалыкты ошо айткым келет деп мындай эметип койду да. Эми ал деле жана Индияга барып, тияк-бияка барыптыр, ошо анан мындай бизди салыштырып атпайбы? Бизде жылыш бар. Эми дагы көп жумуштар бар да ошо боюнча. Акыркы сурообуздун убактыбыз да аягына келип калды. Сиз мына Агилбирсти аябай жакшы көрөм деп атасыз. Ал жөнүндө бир топ анализдерди да кылып турсаңыз керек деген ойдомун. Мисалы дүйнө боюнча ошол 5000ге чукул болсо, Кыргызстанда 300дөн 500гө чейин деп айтып келатабыз. Байкап атасызбы ушул жылдан жылга мындай көбөйгөнү билинип атабы? Саны кандай болуп атат деги эле. Анан муну коргош үчүн дагы эмне жетишпейт бизде? Тиги көбөйүп атат. Азыр ошо биздин көп мындай коомдор бар, ошол эле набу эме коет, фото ловушка деп коет. Фото капканды, ооба. Ошо фото капкандар бүт эме кылып атпайбы, регистрация кылып атпайбы? Агилбирстин бул эмелери баягы биздикиндей да, отпечаток. Бири-бирине келбейт да. Ошо менен камералар ошону да эме кылат экен да, фиксация кылат экен да. То есть бир Илбирсти 3 жолу, 4 жолу тартпайт булар, санабайт да. Түшүндүң да? Ооба. Бул эмелери менен эле уже санап коет. Эми мен 300-400 деп эле мындай точно бирок акыркы мен уже угуп атам, уже более-менее уже 360-тын тегереги деп аташат да уже. Ошол. Демек, бул көбөйүү жолунда десек болот, Анан ошо көбөйгөнү мен биринчи ким ошону сезди дейсиңби? Чабандар байкуштар. Илбирс түшүп кол салып атат. Особенно жана топозторго. Анан байкуштар алар тиги топозун жеп атат, ал жанында турат, эчтеке кыла албайт. Анан бу жагынан өкмөттөр эмне кылып атат? Жардам берип атат. Тибе, бирок ошонун баары фиксация кылып бер деп, компенсациясына жагына уже өкмөт көрүп атат да. Эми закон бар да, уже мыйзам чыкты да, аткарыш керек.
баары бир да. Чоң рахмат Абай Сагындыкович, атайын убактыңызды бөлүп биздин студиябызга маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алдыда жоопкерчиликтүү ишиңиздерди жакшы өткөрүп алышыңыздарга тилектешпиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Ак эл Бирс Экофест фестивалинин алкагында сүйлөштүк. Программаны мен Бакыт Бекболсунов алып бардым. Эмки эфирлерден көрүшкөнчө сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.